Şu marşrutlar geçme o 318'in marşrutlar geçeli. 60 som alçı. 60 сом. А бул айылга эмнеге кирбейт? Атайын кылып атчак экен. Бул айыл тимene шундук бай айыл анан эме ушундай да болобу айланайын кудай. Эмне эспай? Бул деген карапайым элди жөн гана алдоодур. Көпүрөнү эл өзү жасаган экен. Өзү күчү менен. Кылабыз дешкен эми бүт баары дайым болгондон кийин эми башка бир кынтык иштеп атышат да мындай айтканда. Бул шылтоо мындай болуп атат. Эгерде бул жолду, ушу 1 километр жерди жолду схема киргизип койсок дейт. Бул жолду дагы камсыз ташып керек дейт да. Маршрут маселе боюнча уктуңуздар. Анда бир тараптары ушу саясатка байланыштырса, экинчи тарабы жөн гана бул жакта жашоочулардын астыгы болгондугу дагы себеп экендиги айтышууда. Билеме деселе İsa Ahmet açат. İsa var da milkçi. İsa var da жүрдү деп. Ошондо бул жерде шээрдин маршруттагы саясат болот абы? Ошолор ушундай кылып атышат. Биз кадимки эле Ысык Атага бара жаткан жолдо турабыз. Дал ушул жол менен түз айдаганда Ысык Атага кетет. Ал эми дал ушул ичке суу айылы жогору тоо тарапта жайгашкан. Бирок бул айылга маршруттук каттам кирбейт. Себеп дегенде ал маршруттардын мындайча айтканда, жалпак тилмен айтканда мыйзамы боюнча кирүүгө мүмкүн эмес экен. Эгерде баягы сүйлөшүү жолу менен болуп жол кире көтөрүлө турган болсо, анда маселе жок. Сөзсүз түрдө кирип беребиз деп буга чейин элге бир аз кызматын көрсөткөн жайы бар экен. Азыр алдыда биз сиздерге бул ичке суу айылы кандай айыл, эмне болгон айыл, жана дагы маршруттук каттамындагы маселелер тууралуу айтып беребиз. Берки линиядагыларчы маршруттар жол начардап келбейт эмеспи көбүнчө? Силерде жол жакшы экен. Жол көрөбүз, могу балдардын баары тетигинде коргон кылды. Кулап кетебиз деп. Канча убакыттан бери маршрут жокпуш силерде? Ой, көп болду. 1 жыл болуп калды. 1 жыл? А буга чейин кайсы кирчү эле? Ушу маршрутка кетчү, 318 маршрутка кетчү. 60 сом алчы. 60 сом. Мындан алыс деп 9 бак деген жерде жакта да мына карата. Ооба. Ошо жерге чейин 50 сом алат. А бул айылга эмнеге кирбейт? Атайын кылып атышат экен. Бул айыл тимene шундук бай айыл анан эме ушундай да болобу айланайын кудай. Эмне эспай? Кудай. Жок, эми Şu жақсы Жоқ, буга чейин 1 жыл буга чейин кирчү экен. 1 жылдан бери кирбей калган себеби эмне? Эми биреме деселе İsa Ahmet açат. İsa var da milkçi. İsa var da жүрдү деп. Ким ал Иса? Sen депутатчы. İsa кетти бүттү деп анан булар ушундай кылганы жакшы. Өмүркулов буга деп. Өмүркулов. Эми ошондо түшүнбөй атам. Силер ошондо бул жерде шээрдин маршруттагы саясат болот абы? Ошолор ушундай кылып атышат. Эми уятта Я. Чикастар эрте тарайт саат 11-лерде элечи. Маршрутниктер тетерге апарып таштап коюшат. Ага да 15 сом төлөш керек. Анан кийин андан бери жеткирбейт. Байкуштар ушу жамгыр болобу, кар болобу бери жөө келишет. Отурушат. А жана экидеги жана сүйлөшүп алган маршруттага илинсе анда көчөдө жүрүш керек да булар 1-2 саат, 3 саат. Жашмын, мен кийимин деген балдар басса ушул жерден керек болсо чарчай турган жол чындап. Ансыз бул өрүү экен да. Өрүш. Эгер түз болсо да бир жөн, жаңа эле биз дагы келатып, чын эле неме экен, бийик экен. Ооба. Анан кийин эми ушул заманда эми элдин талабы бул эми эл баягы бул ушул жол четинде турган коопсуздук тумбаларынчы эл өзү орноткон делинет да. Бул дагы ошо маршруттук каттамдагылардын кызматкерлердин талабыбы? Же кандай? Бул ушул уже биз 18-жылы кайрылганбыз, ушу мен Транскач. Именно ушул жол боюнча, ушул маселе боюнча маршруттук каттамды бизге схемага киргизип бергиле депчи, элдин талабы менен кайрылганбыз. Ошо кезде бизге ал министерстволордон
жообу келген каттынчы. Ушундай ушу жолуңар талапка жооп бербейт экен. Кооптуу жерлер бар экен ушундай. Могу көпөрөңөр аябай тар экен, 2 машина өтө албайт экен деген талаптар келген. Ошолорду аткарсаңар, айыл өкмөтү аткарса, андан кийин биз барып ушуну киргизип берели деп сөз беришкен. Анан эми азыр айта бериңиз. Азыр эми ошол талаптарды булар эми эл өзү аткарып атат. Бул элдин күчү менен аткарылды да бул талаптама деңчи. Анткени биз Канча ошо элдин чөнтөгүнө канча кетти? Чогултканда. эми мындай да эми ал эл өздөрү чогултту, өздөрү сатып келди койгондор бар бердичи. Ар ким өзү ар бир үй бүлө 2ден 3төн столбаны мойнуна алышып ушинтип аракет кылып коюшту ушун баарын. Жолду мынакей техникаларын баарын өзү жалдап, кум ташын төктүрүп Анан эми кеңейтип атабыз. бул жакты ошо жолдун алардын талабы боюнча кеңейтипсиздер. Анан эми кандай шылтоо болот? Ошону ачык эле айтыңыз. Эми бул шылтоо эми мен ушу Ачыгыраак айтканда жогорку ушу министрликтолорго кайрылат элем да ушул. Бул шылтоо мындай болуп атат. Эгерде бул жолду, ушул 1 километр жерди жолду схема киргизип койсок дейт. Бул жолду дагы камсыз ташыбыз керек дейт да. Анткени жыртык тешик. эми камсыздап жыртык тешик жамаатчысын ошо эл өзү кылып атыптыр да эми. Эл өзү кылып атат. Бирок бизде ушундай жооп кылып коюшту. Анткени бул жерде 1-2 кишинин кызыкчылыгы же ушул жолду дагы биздин ушундай жетишкен маалда ушуну дагы камсыздай албайбы өкмөт деген суроо да. Эми мен сизге бир суроо берейин да. Алар биринчисинде кооптуу жерлер көп экен. Жолуңарды кеңейткиле. Көпүрөңөрдү оңдогула дептир, чынбы? Ал талаптарды аткарыпсыздар, чынбы? Мисалы 7 метр экен азыр. Эл өзү аткарды. Эл аткарыптыр ошо биринчисинде. Ошол биринчисинде эле биз ошол жолду камсыздай албайбыз деп койсо болот беле? Элди ушунча чым кылбай. Ошол кептин баардыгын суроонун ушунда болуп атат. Муну айтсак буга чейин кылабыз дешкен, эми бүт баары дайым болгондон кийин эми башка бир кынтык иштеп атышат да, мындай айтканда. Анан бул айылга ушул жеке тараптар окуучуларды ташып айына 20 000 сомдук бир өздөрүнүн келишими бар экен да. Балким ошол жактардын кызыкчылыгы жокпу? Жок, ал жактын кызыкчылыгы жок деп эле айта алам. Анткени ал өз үстүнө бул маршруттук каттамда иштеген баары тең адамдар, булар өз үстүнөн инилерибиз, агаларыбыз да. Ушул линиядагы жанагы бизде 8 маршрутка каттайт. Алардын ал кишинин кызыкчылыгы жок. Ал киши деген ошол бригада менен иштеген эле болбосо, ал өзү биз айылдын тургундары ушинтип суранып, анткени бизде саат сайын маршрутка каттайт ушул трассада. Жанагы 318 маршрутчу. Бирок эл деген ушул эми балдар деген эртең мененкисин анан түштө баары тараганда саат 2ге чейин деп ошо 2де кайра алып келет, жеткирет да. Анан ошого эле жол киресин алат ал күнүмдүк. Ал өзү жеке сүйлөшүүлөр эми айылдын суранышы менен гана кирип атат аларчы. Именно ушу мектеп окуучуларын тарткан деген маршруткабыз. Эми Албекеге да рахмат. Ушул берелбиз деп ал жок дей албай ушинтип ташып атат. Эми эл, конечно, кимиси болбосун эми акча төлөө менен азыр маршруткага түшсөк деле төлөп атпайсызбы? Анан ошондой кайрылуу, ошондой талап менен гана кирип жүрөт ал киши. Мен болжолдуу түрдө ошо эл могу ушул жолду оңдогонго канча каражат коротту болжолдуу түрдө? Мисалы бул каражатты коротсо дагы кайра башка бир шылтоону айтып макул болбой айткандары, мындай айтканда элдин күйгөнү болуп атпайбы, чынбы? Мындай банкрот деген сөз да болуп турат. Эми бул каражатка эми азыр бүт баары кымбатчылык болжолдуу түрдө бир 150-200 миңдин тегерегиндеги деле кетти деп айта алабыз окшойт. Анткени могул кум ташты төгүш керек, техникаларды жалдадык өзүбүз. Ушул столбанын баарын тең бирден эсептегендер азыр бул столбан биз өткөндө ушуну алып коюп атканда сурасак, ар бир столба бир 600-700 тонн экен, могу кичинекей столбалары. Анан бул жерде эми андай столбарлар баары тең эле стандарт эмес. Ушул эл ушул болгон өздөрүнүн аракети менен тапкан столбарын сатып келип атты. Чынында кымбат, бүт эле нерсе азыр кымбат, материал, строй материал кымбат көрүп атпайсызбы? Анан бир болжолдуу түрдө ушундай деп ойлойм мен. Бул чыгым деле бул кичинекей айыл өкмөт, акимдер эмне деп атат? Аким обозго уюм каттыбы? Биз эми бул боюнча айтып атпаймынбы, 18-жылдан бери эле кайрылып келатабыз. Мен как бул айылдын депутаты катары кат менен айыл өкмөткө дагы айтып, ушул каттар менен кайрылганбыз убагында. Биринчи айыл өкмөткө кайрылганбыз, экинчи уже районго кайрылдык. Анткени биздин айыл өкмөт эми дотацион айыл өкмөт, баягы мындай каражаттарга керек болсо мындан башкасына да ал жетпей турган кези да. Биз акимиятка барып, ошо акимдерге кайрылганда дагы алар айтып атат,
Хорошо, бул чечиле турган эле маселе экен. Айыл өкмөтүңөр эмнеге чечпей жүрөт деген суроолорду кайра өзүбүзгө койду ошол жерден. Эми айыл өкмөт хакимдерибиз айтып атат, биз тийиштүү министерстволорго кайрылалы, жардам берели. 2018 бериби? Ошондон бери ушундай бир шылтоолор, Анда бир 4 жыл өттү. ушундай шылтоолор эле болуп келатат. Анда бери 4 жыл өттү. Канча деген хакимдер 4 ай болсо мейли эле. алмашып атат. Канча деген хакимдер алмашып атат керек болсочу. Анан кийин эми бул жерде элдин келечегин, элдин тиги эмесин тепсеген да болбойт да. Чынындачы мунун баары тең азыр айтып атпаймынбы, бул заманбап жашоодо жашап атабыз азыр. Баары жеткиликтүү, бирок ушул кичинекей бир маселени чече албай атышат да. Ошондуктан биз эми кайрылган себеби ушул болду. Эми жогорку кеңешке мындан ары эми эл эгерде буяктан чечилбесе, анда президентке кайрылуу кылалы деп атышат ужечи. Эми элдин талабы да. Мынакей ушул коопсуздук тумбаларын жана дагы бул көпүрөнү эл өзү жасаган экен өзүнүн күчү менен. Муну деген тийиштүү тараптар жолуңарды оңдогула, андан кийин ошо транспорт маселесин чечип беребиз деген экен. Эл ага макул болуп өздөрүнүн чөнтөгүнөн чыгарып, бул жакта 70 тегерегинде үчүтүн үй болсо дагы. Бирок жыйынтыгында жолду жасаган менен деле, коопсуздук тумбаларын орноткон менен деле башка шылтоолор башталыптыр. Тагыраагы маселе чечилбептир. Бул деген карапайым элди жөн гана алдоо деп эсептесек болот. Жөн гана баягы тилемизип деп коет эмеспи Кыргызстан. Тилемизип булан бир катына бир каттай, экинчисине экинчидей кылып бир кыруу шылтоолор менен маселесин чечип бербегендиги. Албетте бул боюнча дагы биз тийиштүү жактарга мындайча айтканда элди каратып туруп алдап кеткендерге кайрылып көрөбүз. Жогорку кеңештин ынтымак фракциясынын депутаты Бакыт Тентешев Ысык Ата районунун аймагын кыдырып, андагы маселелер менен жеринен таанышты. Анда ички суу айыл аймагындагы маршруттук маселе эл тарабынан айтылды. Буга депутат тийиштүү тараптарга каттар жиберилип, ошондой эле чечүү жолдору каралаарын убадалады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр ички суу айылындагы маршруттук маселе боюнча уктуңуздар. Анда бир тараптары ушу саясатка байланыштырса, экинчи тарабы жөн гана бул жакта жашоочулардын астыгы болгондугу дагы себеп экендигин айтышууда. Биз транспорт министрлигине жогоруда айткандай эле тийиштүү тараптардын бардыгына кайрылып, бул айылдын көйгөйүнүн чечилип калышына аракет кылабыз болушунча. Аракет кылабыз дегеним ошо бийлик өкүлдөрүнө бул жакта болуп жаткан маселени билбегендерге маселени жеринен жеткирип айтып, маселенин оң жагына чечилишине көмөкчү болгонго даярбыз.